Устаз, Шейх Чубак ажыны апрелден баштап 4 жолу түшүмдө көрдүм. Насаат медиада устазыбызды көрүп көп ыйлайм. Өлгөндүн артынан ыйлап болбойт дешет. Ошол ыйлагандарым менен устазга жамандык кылып койгонум жокпу? Өлгөндүн артынан чындап ыйлап болбойбу дейт. Сахи Бухариде келет. Биринчиден буга чейин айтып коюн. Алла Таалам Чубак устазыбызды өз рахматына алып жайын жаннаттан кылсын. Кыска мөөнөттө көп динибизге, элибизге өтө көп жакшылыктарды, динибиздин баалыктарын жеткирип кетти. Аллахым даражасын бийик кылсын. Сахи Бухариде хадис келет. Китабул Магази, казаттар жөнүндө китеп бар, атайын. Ошол жерде айтылат. Адам ыйласа, анын себебинен майит азапталат деп. Ыйласа, не болот дейт? Майит азапталат. Майит азапталат. Ыйлагандын себебинен. Буну алымдар айтат. Кандай? Анын не тиешеси бар буга? Ал кабырда жатса, бул жөн буну ыйлап атса, азапталып атса, ал кандай анат? Буну мааниси мындай. Эгерде өлүп аткан киши айтып кетсе, мен өлгөндөн кийин ыйлагыла, майлыбы? Десе, макулбу? Анда ошол жака барганда азапталат. Булар ыйлаган себебинен не болот экен? Азапталат. Ыйлаган себебинен азапталат. Эгерде ал осият кылып айтып кетсе, осият кылып айтып кеткен болсо, ошонун себебинен азап. Эгерде осият кылган эмес, кеткенби, бул ыйласа, ыйлаганын сообун алат. Ал жерде ал сообун алат. Эчтеке эмес бул. Пайгамбарыбыздын Ибрахим баласы дүйнөдөн өткөндө, пайгамбарыбыз көзүнөн жаш чыгып ыйлап атканда, сахабалар айтты: "Я Расулулла, сиз бизди ыйлагандан тыйды элеңиз го? Өзүңүз ыйлап атасыз го?" Пайгамбарыбыз айтты: "Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат" деди. Бул бар нерсе, бул Алланын рахматы. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Мен силерди тыйганым өлгөндөргө өкүрбөгүлө, ыйлабагыла деп. Ал Алланын тагдырына тан бербей, разы болбой, тагдырына наразы болуп ыйлагандар, чачын жулгандар, кийимин айрыгандар, эсоп бетине чапкандар, мынандайлардан тыйылсаңlar. Атак мисалы ыйласа эч эмес ал. Макулбу? Максат ажы, мага 3 насаат айтыңыз, 2 дүйнөмө пайдасы тие турган болсун дейт. Машалла. Неге 3 эле? Көп айтса болбойбу? Мейли, алымдар бири-бирине насаат айтып келишкен. Ошол насаатты эле сизге көчүрүп коеюн. Өзүң менен Алланын ортосунда мамилени оңдо, Алла сен менен адамдардын ортосунда мамилени оңдойт. Ички дүйнөңдү оңдо, сырткы дүйнөңдү Алла оңдойт. Ахиретиңди оңдо, дүйнөңдү Алла оңдойт. Куник сулуу эмес, катым менен Куран окуй турган көздөрүңүздү кыйнап койгон болсом, кечирим сурайм. Машалла. Өтө куник эмес, өтө сулуу жазыпсыз. Ким болсо да. Чубак устаздан калган бир нерсе болсо, мага хадия белек кылсаңыз, ошол менен жүрөгүм тынчтанса. Жооптор үчүн чоң рахмат. Машалла. Мейлем бул, чуадан бизде азыр китептер болсо керек. Атак хадия мындай нерселер эсимде жок экен. Буюрса. Убакыт болуп калды окшойт, Мени бул суроолорго буюрса кийинки сабакта жооп берели. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعلى عدونا برحمتك يا رب.